Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн силер менен кыргыз тил сабагынан ден соолук деген тема менен таанышабыз. Ден соолук байлыктан да кымбат. Кана балдар, анда эмесе текст менен таанышалы. Жазгүлгө эмне болду? Баарыбыз тең кунт коюп угабыз. Жазгүл эти ысып, чүчкүрүп ооруп калды. Тамагы аябай ооруп жөтөлдү. Апасы аны дарыгерге алып барды. Дарыгер Жазгүлдү көрүп, дары жазып берди. Ага суук тийиптир. Жазгүл бир жума үйдө жатып калды. Курбулары күнүгө телефон чалып, Жазгүлдүн ал жайын сурап турушту. Мээрим жана Диана өтүлгөн темаларды, тапшырмаларды айтып берип турушту. Жазгүл мектепке келгенде сабактардан кыйналган жок. Кана балдар, бул тексттерге жактыбы? Анда эмесе суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо. Жазгүлгө эмне болду? Дарыгер эмне кылды? Кимдер ал жайын сурап турушту? Окуусуна кимдер жардам беришти? Азаматсыңар балдар. Анда эмесе азыр кластер түзөбүз. Кластердин темасы Жазгүлгө эмне болду? Эти ысып, чүчкүрдү, тамагы ооруду, жөтөлдү, дары ичти. Азаматсыңар, баарыңар тең жакшы аткардыңар, азаматсыңар. Кана балдар, бизге ден соолук деген тема менен түшүнүк алдыкпы? Анда эмесе үйгө тапшырма. Баардыгыңар тең китебиңердин 130 бетин ачабыз. 4 көнүгүүнү аткарып жазабыз. Берилген иштерди жактайбыз. Саламатта калгыла.